Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан базар жок каналы. Бүгүн 24 март 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча Бешикте жүрөм туугандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Чорткекова жана Южный магистралдын кесилишинде турам. Ушул Чорткекова көчөсү менен дагы түштүктү карай бир аз эле барсаңыздар, катарда экинчи көчө Бердибаев көчөсүнөн оң тарапка бурулсаңыздар, Бердибаев көчөсү 158 даректе сатылуучу үй жайгашкан туугандар. Анан бул жерден шаардын бурчуна жүргөн маршруткалары бар. Мына ушундай. Анда мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөр комментарийге жазып, жана күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлер, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Бердибаев көчөсү 158 А дарегинде жайгашкан туугандар. Так. Мынакей бул жакта мондай короо, катардан үйлөр. Ошол Бердибаевден эле кирсеңиздер, катардагы экинчи үй болуп калат. Көчө тараптан көпүрансалай дарбаза жана тегерен тепеска блок менен кылынган забор. Мынакей жалпысынан жерин аянты 4 соток кызыл китебинде, фактически 4-6 экен туугандар. Узуну 36 метр, турасы 13 метр туугандар. Анан көрүп тургансыздардай природный газ бар, центральный канализация бар, өкөтөн киргизилген, электр энергиясы, суу бар экен туугандар. Азыр эми ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китептер бар туугандар. Мынакей бул сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Алды тарабы поликарбонат менен болгон навес. Мынакей киргенде эле машина аткандай жер, очокана, бул жакта складтар жана бул жакта узун турасы 10 болгон үйүбүз. Стенасы ички тарабы бышпаган кирпич, тышкы тарабы бышкан кирпич жана анын тышкы тарабынан утеплять этилген туугандар. Мынакей 10 болгон үйүбүз. Мектептер боюнча айтпаптырмын. Жакын жерде мектеп, садиктер бар экен туугандар. Так, эми азыр үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматты берейин. Мынакей бул кире бериш. Бул жакта отопление котел жайгашкан бөлмө, газ жана көмүр менен жылыткан котелдор менен үйдү жылытат. Андан ары ошол жерден оң тарапка карай кирсек, мондай коридор, бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Киргенде эле оң тарапта биринчи бул жакта кухня жайгашкан, ракайын орнотулуп суу чыгарылыптыр, отопление батареялары туугандар жана чыгыш тараптан терезе. Андан кийин бул жакта бир бөлмө, түштүк тараптан терезе туугандар. Жана бул жакта дагы бир мондай бөлмө, зал экен. Чыгыш тараптан терезелер орнотулган, отопление батареялары, полдор жыгачтан болгон пол. Так, бул жерде дагы бир спальня бөлмө. Азыркы учурда бир уктап атканга байланыштуу көргөз алган жок. Жана бул жакта дагы бир бөлмө туугандар. Мынакей. Дагы бир бөлмө. Жана бул жакта душ, ванна жайгашкан. Короосун ачып калган маалыматты берейин. Мен сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми сиздерге артык тарабын көргөзөйүн. Мынакей үйдүн түштүк тарабында бул жакта корот көткөн мондай жай бар. Мынакей. Бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Жана бул жакта жаш жана бөлмөгө кирген бактар, бир мондай сарай, үйдүн тышкы тарабына жаткан. Бир аз жер жемишексеңиздер деп болот экен туугандар. Анан эң эле чыгыш чегерасы мынакей бул пескоблоктон болгон заборго чейин болуп калат. Так. Мына ушундай туугандар. Жалпысынан жерин аянты 4 соток, фактически 4-6 соток экен. Дагы эмне маалыматы? Бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдөн айтылбаган. $68,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери менен экранга телдеп калтырам туугандар, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.